Адвокат Бабаев явился в Москву, было заседание Сафонова Юлия явилась на судное заседание, адвокат Радченко не отпускать не будет. Я же просил Videoda güç var görmüşler. Kol bakmayın. Satarsın ya. Sen cezanı versin sen. Kudaylatalım cezanı versin. Çiriyor oksumu. Bir köpkümde çiriyorsun. Aklının üstünde çiriyorsun. Onun bir kalmalı içine yaramı yok. Böyle durayım. Akmak bize. Gel biraz çuvala. Arka çuvala biraz. Kırmada çiriyor. Bir de sana cezanısını versin budayım. Bana göreyim. Şakal. Сот залында азыр өзү шектүү бала эмне деп атат сизге? Бир нерсе кечирим сурап. Жок, бул шектүү бала эмес, бул кылмышкер деп айтылат. Бул кылмышкер. Мен баламды атып салгам кылмышкер. Бул маган кечирим сурамак турсун, эч бир эмне жасаган жок. Мунун ата-энеси дагы ошол уулум кеткен күнү ошо келип бага адамдык сапат менен келип менден кечирим сурап чөгүлүп кечирим суроонун ордуна уулум кеткенден кийин, уулум жайга коюлгандан күндөн кийин 14 күндөн кийин келип кайра маган ошол жерден соодалашып менен отуруп кетишти. Андан кийин өткөндөгү жанагы 23-чүдө биринчи предварительный сотто дагы бул жерден мен кайсы нормалдуу эне менин оюмда нормалдуу эне жалгыз баласынан айрылып отурган эне ушул кылмышкерди көрүп туруп кайсы нормалдуу эне жакшы сөз айтат. Айланып кетейин деп сөз айтат белем ушул балага. Мен энелик сөзүм, мен болгон тилим менен ошо менен айтам да мен бул баланы ушуса мен жукулдатып муну кылмышкердин Дулатбек уулу Жакыпбектин энеси ошо сот залынан, сот бүткөндөн кийин сот залынан мени жукулдатып мурутунан кайра мени сүйрөп ошо жерде бирдеке сөздөрдүн барынча сөз сүйлөп атат. Мен түшүнбөйм мен буларды. Кудайыма бир койдум. Кудайым жазасын берсин. Кудайым турат. Кудайым жазасын берсин. Мыйзам чегинде дагы мен болгон. Бул эң күчтүү жазасын алсын. Мен жалгыз баламан айрылып отурам. Мен бул тирөөчүм эле. Жашоомдун маңызы ушул балам эле. Ушул балам жашайт эле. Жанында 3 бала кызматкер жүрбөдү эле. Ошолорду кандай деп күнөөлүү деп эсептейсизби кандай деп? Бакы Сафонова. Булар кызматкер. Обязательно күнөөлүү да. Ошо жерде кылмыш болуп аткан убакта Сафонова туруп атат. А Сафонова видео тасмада так дана көрүнүп турат го. Видео тасмада бул акмак кылмышкер атып койгон, уулумду атып койгондон кийин карап койду дагы дальше видеодо ишин кылып атат. Буларда биринчи жокту. Адамдык сапат менен биринчи мед жардамды көрсөтүш керек болчу. Экинчиден булар сотрудник милиции. Булар ошол жерде. Булар ошондой кылыш керек болчу. Булар үчүнчүдөн мына бул жерде ошол жердеги адамдар жанагы мечиттен чыккан молдоке атабыз дагы башка кетип аткан жарандар дагы жардамыбызды берелик, муну уулумду машинага салып алып кетели десе дагы ошондо да беришкен эмес булар. Еще скорый помощьту булар 5 минут 20 секунд өткөндөн кийин
акылдарына келип барды багажын ачып анан ошондон кийин жардам берип андан кийин 5 минутта 20 уулумду атып салгандан кийин бул кылмышкер да жардам көрсөткөн жок, эч кандай бездействие туруп атат. Экинчи жанындагы Сафонова дагы, үчүнчү төртөө жанагы экөө дагы Бекматов дагы, Базаркулуу Элеман дагы, булар дагы жардам 5 минутта 20 секундда өткөндөн кийин гана эстерине келип, что бардачогунда машинасында, патрульный машинада аптечка бардыгын эстеп, ошону ачып каратчы. Ошол 3 киши келип кечирим сурады сизден? Бекматов менен Базаркулуу Элеман келип кечирим сурашты. Сафонова ошондон келгенде? Сафонова мен мына сот бул жакка келгенде мен Сафонова менен ушул жерден көрүштүм. Ушул жерден тааныштым Сафонова экенин.